Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 5 may 2023 жыл. Бүгін біз ушул келе жаткан биздин мусулмандардын Курман айт майрамына карата бир чогулуш өткөрдүк. Бүгүн бираз шашылыш түрдө өткөрүп калдык. Адам азыраак келип калды. Бирок Кудай буйруса мына ушул жамаат менен кээ бир маселелерди чече болдук иншаллах. Таксырлар менен. Азыр биз ушул Курман айтка Кара көлдүн жарандары Кудай буйруса ушу Курман айтты өзүбүз өткөрөлү, мурункунда жандандырайлы деп турабыз, кадам таштап. Анан азыркы жамаат менен чечкенибиздин маселелер боюнча айта кете турган болсок, 76-жылкыдан 2000-жылга чейин Кудай буйруса ушул Курман айтка активдүү катышып бериңиздерди өтүнөбүз. Ар бир поколенияга мектеп эмес, бу жерде ар бир поколение болуп эсептелди. Например, 87-лер боло турган болсо мектеп бөлүнбөйт. 1.87'leri бардығы общий 25 000 сомдан тие болот ар бир поколенияга. Ар бир поколения Кудай буйруса 25 000 сомдон чогулта турган болсок, 76-дан 2000-жылга чейин бул 600 000 сом болот экен. 600 000 сом менен биз жакшы бир майрамды өткөрө алсак болот буйруса. Жана бул ким андан сырткары ашыкча берем десеңиздер дагы боло берет буйруса. Анан азыркы жамаат менен мынакей чечтик. Наркы жумага Кудай буйруса чоң чогулуш кылабыз. Ушул 76-жылкыдан 2000-жылга чейин ар бир поколениядан болбой калды дегенде 5 представитель келиш керек сөзсүз. Биз список түзөбүз. Ошо списокко келип жазылыңыздар. Жана өзүңүздөр номериңиздерди калтырып кетиңиздер. Кудай буйруса Курман айтка жакшы бир майрам өткөрөбүз деп турабыз. Бизден мынакей бала чакаларыбыз бар. Ушу бала чакаларыбызга бир жакшы бир майрамды көрсөтүп чыдап кете тургандай болойлу. Аларга ушул майрамды үйрөтүп кете тургандай болойлу иншаллах. Бардыңыздар Кудай буйруса ушул жума күнү келаткан жума күнү шамга чакырабыз. Жана жума күнү берде да имам жакшы нерселерди айтып берет Курман айт боюнча. Андан кийин ошо жума күнгүгө келе жаткан шамга бардыңыздар чакырабыз. Келип кетиңиздер. Ар бир поколениядан болбой калды дегенде 5 адамдан келиш керексиздер. Жана ошондой список түзүлөт. Кудай буйруса 12 май иншаллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.